Акыркы коңгуроо күнү Кыргызстандын аймагында мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, кош-коштоп унаалар менен айланып жаратылыш коюнунда эс алуусуна уруксат берилбейт. Ал үчүн атайын министрликтин буйруктары чыккан. Мындан улам жерлерде бул багыттагы жыйындар өткөрүлүп жатат. Бүгүн Сузак районунун Кыз көл айыл аймагында орун алган номер 89 Пазылбек Жуманазаров атындагы орто мектебинде окуучулар үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мектептен окуучуларга унаа каражатын башкарууга, болбосо кандайдыр бир унаа каражаттарын жабырып кайтыш менен чыгуусуна жол бербеңиздер. Белгилүү болгондой, буга чейин 25 май акыркы коңгуроо күнү майрамдап жүргөн учурда жол кырсыгына кабылып, өмүр менен кош айтышып кеткен бүтүрүүчүлөр дагы кезиккен. Демек, бул жылы андай жооруктарга жол берилбейт. Күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп, бардык эс алуучу жайларга, жаратылыш коюндарында рейдтер уюштурулуп турат. Рейдтер өткөрүлөт. Рейд учурунда мектеп окуучулар кайсыл бир жерде шан шөкөт уюштуруп кармалган болсо, мыйзам чегинде Укук бузуулар кодексинин 102-беренесинде ата энелик милдеттерден качуу беренеси менен айыппулдар салынат. Жана ошондой эле автоунааны уруксаты жок башкарып жүргөн болсо, анда балдардын автоунаалары айып короого коюлуп, айыппулдар салынат да. Жыйындын экинчи бөлүгү ата энелер үчүн дагы уюштурулду. Мектеп менен коштошуп жатабыз деп, унаалардын коштоосунда айланып жүрүүгө дагы өзгөчө тыюу салынды. Ал күнү жол коопсуздугун көзөмөлгө алган кызматкерлер дыккат иш жүргүзүп, эгерде унаа башкарып жүргөн бүтүрүүчүлөр кармалса, катуу чара көрүлөрү айтылды. Автоунаа жалдап алып, эс алууларга чыкпастыгы боюнча атайын ата энелерге жана мектеп окуучуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп кетти. Учурдан пайдаланып айта кете турган жагдай, ошол күндөрү 25-26 май күндөрү алдыда келаткан майрам күндөрү район аймагында тийиштүү жерлерге күчөтүлгөн иретте посттор коюлат. Күч түзүмдөрү баардыгы күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Эч кандай мыйзам бузууларга, тартип бузууларга жол берилбейт. Жыйындын жүрүшүндө тиешелүү кызматкерлердин баары бул багытта кенен түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ата энелерди балдарына унааларын бербөөнү, коштошуу кечелерин өткөрүүгө уруксат бербөөсүн эскертишти. Буйруктардын негизинде окуучуларыбыз кафелерге, эс алуу жайларга барышпайт. Ошол буйруктун негизинде азыр ата энелер менен келишимдерди түзүп, окуучулар менен сүйлөшүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыркы иш-чара өтө жакшы деңгээлде өттү. Мындай окуучулар дагы аябай таасирленип, ошол бүтүрүүчү маалында эртең 26-сында бүтүп атабыз. Ашыкча чыгымдарды кылып, мугалимдердин айтканынан чыкпай, ошол ата энелерди дагы мындай ашыкча нерселерге кыйнайбастан мындай жакшы деңгээлде бүтүрүп атабыз. Акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүүдөгү коопсуздук чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги жүктөлгөн кызматкерлер күнү түнү көзөмөлдө болушат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Сузак району боюнча 11-классты 1730, ал эми 9-классты 5160 окуучу аяктап жатат. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Сузак району.